Өзгөчө кырдаалдар министрлиги калкты табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоп, аларды алдын алуу жана жоюуда бир топ иш-аракеттерди аткарып келет. Жарандык коргонуу багытында да алгылыктуу иш-аракеттерди жасап, элдин коопсуздугун башкы орунга коюшат. Көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында министрликтеги өрнөктүү кызмат өтөгөн кесипкөй адистер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Куткаруучу сактайт эл жерин, кымтыксыз өтөп кызматын. Куткаруучу сактайт эл жерин, куткаруучу сактайт эл жерин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн ишмердүүлүгүндө төмөндөгүдөй негизги маселелерди аткарат. Коркунучтуу табигый техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү, жарандык коргонуунун иш-чараларын пландаштыруу, жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо, өзгөчө кырдаалдардан алдын алуу жана коргоочу иш-чараларын өткөрүү, издеп куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, алардын масштабына баа берүү иштери эсептелинет. Кыргызстандын аймагында эң көйгөйлүү болуп эсептелинген кооптуу процесстердин бири болуп жер көчкү маселеси бар. Изилдөөлөргө караганда жылдан жылга саны жана аймактар көбөйүүдө. Геологиялык процесстердин өрчүшүнөн, климаттын өзгөрүүсүнөн өзгөчө кырдаалдардын саны көбөйүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаментинин берген маалыматында мындан 50 жыл мурда жер көчкүнүн саны 300гө жетсе, бүгүнкү күндө көбөйүп отуруп саны 5000ге жеткен. Бул маселеге мындай чара колдонулуп атабыз. Жанагы көп сандаган үйлөр турган жер көчкү зонасын, жер көчкүнү биз тектирлеп, жанагындай механизация жолу менен тектирлеп, ошонун күчүн азайтып, жокко чыгаруу. Экинчиси, ошол мүмкүн болгон жанагындай дренаждык системаларды орноштуруп, ошол жана жер көчкүнү мындай бир жылып кетпестен кайра ошол ордунда калып, мындай бир коркунучсуз акыбалга алып келүү маселелери. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаменти өлкөдөгү кооптуу делген участкаларга табигый коркунуч процесстерге изилдөө жүргүзүп, божомол чыгарышат. Бул департаментти Анаркул Айталиев жетектейт. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 20 жылдан ашык убакыттан бери иш алып барып келет. Бүгүнкү күндө да өзүнүн топтогон тажрыйбасын кийинки жаштарга акыл насаат катары айтып элетин болбостон, жеринде уюштуруу иштерине да активдүү катышып келет. Бакытбек Черикчиев 8 жылдан ашык убакыттан бери Бишкек шаарынын Октябрь райондук өрт куткаруу кызматында өрт өчүрүүчү болуп иштеп келет. Анын эң башкы милдети адам өмүрүн жалындаган отко карабай куткарып калуу. Айтымында күнүмдүк жумушта айрыкча өрт өчүрүү учурунда көп эле окуялар кездешет. Өрттөн эс учун жоготуп койгон жаранды тышка аман эсен куткарып калуу биздин эң башкы милдетибиз дейт. Кырсык катталды деген чакыруу түшөр замат нөөмөттөгү атайын топ менен биргеликте барып жеринде кырдаалды жоюу иштери жүргүзүлөт. Бакытбек 2016 жылы февраль айында 5 кабаттуу имаратта өрт катталып, жалындаган өрттөн бир топ адамды куткарып, ылдый карай алып көнүн айтат. Андан тышкары 5 айлык баланы жанчыдагыс өрттөн сыртка аман алып чыккан. Мындай окуялар күнүмдүк турмушта көп кездешет. Өрт өчүрүү кесибинде иштегенине сыймыктанат. Где-то бир 2 жашка чыгып калган баланы шок абалында ата энеси таштап 4-этаждан тышка чыгып качып кетишти. Тыштан кире албай турупту биз барсак, анан биз өзүбүздүн аппараттарыбыз болот, атайын өрткө кийүүчү, ошону кийип алып
чыктык 4-этажга чыгып, mana кирсек бала үйдүн ичинде жаткан экен, байкуш. Үйдүн ичинде аябай уже көрүнбөй баштаптыр. Ана баланы алып эле эме менен түшөлү дедик. Через балкон менен бизде ар кандай эме эвакуация кылчу лестницаларыбыз бар да, баягы шаттларыбыз. Анан байкап эле аппарат менен баягы эмени полотенцаны ваннага суулап эле тиги кичинекей баланын бетине жаап, баягы эме кылбасын, жутуп албасын деп ороп туруп ошондо алып түштүм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык 161 кызматы бүгүнкү күндө кандай гана кырдаал болбосун, жеринде жетип барып тез жардам келгенге чейинки жардамды көрсөтүшөт. Күн түн дебей адам өмүрүн сактоого бир топ аракеттерди көрүшөт. Бишкек шаарынын тургундарынын ар кандай кырдаалга туш болгон жарандарга да жеринде жардам беришет. Мына ошол куткаруучуларды чакыры түшкөн аймакка ыкчам жеткирүүдө да айдоочунун милдети чоң. Жол кырсыгында пайдаланабыз да буларды көбүнчө. Негизи өзүнүн назначениясы боюнча булар ошол жол кырсыгында жана мисалы кокустук болуп зданиябы бирдемке кулаган болчу болсо ошолорду дагы колдонула берет да. Гидравлический иштебей кала турган болсо, бул жерде ручной насос бар, же батпай турган жерлер болсо, алыс алып бара турган болсо, ушуларды көтөрүп барып тар жерде ручной менен дагы иштеп көтөрсө болот. Ошол биягында альпинистский снаряжениялар турат. Уланбек Доскожоев куткаруу кызматында 10 жылдан бери айдоочу болуп эмгектенет. Бул жыл аралыгында бир топ адам өмүрүн сактап калган окуяларга жеринде күбө болгон. Өзү унаа башкарып жүрсө да, айрым учурда карап туруп албастан куткаруучуларга жардам берген учурлар кездешерин айтат. Көбүнчө бийик кабаттуу имараттарда жашаган улгайган адамдар бекинип чыга албай калышат. Ошол убакта унаадагы шаймандарды алып барып, эшиктерин ачып беребиз дейт. Көбүнчө автокырсыктарга барабыз. Ошол эле учурда жанчыдагы кырдаалдар болот. Биздин кызматкерлер жол кырсыгына кабылгандарды сыртка алып чыгуу үчүн темирди кесип алып чыгышат, деди биздин каарманыбыз. Адам баласына жардам көрсөтүп жакшы жактары көп да жумуштун. Бул жердеги биздин балдардын коллективдин ынтымагы жакшы. Ошол себептен бул жумушта аркалап иштеп келебиз да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери эскертет. Кырсык каш кабактын ортосунда. Андыктан кандай гана учур болбосун, ар бирибиз күнүмдүк жашоодогу болуп жаткан көрүнүштөргө этияттык менен мамиле кылсак, ар кандай кырсыктардан алыс болобуз.